Өзгөндөгү айыл эмне үчүн Көлдүк деп аталып калган? Ош облусунун Өзгөн районунда Көлдүк айылы орун алган. Бул айылдын аталышын укканда эмне үчүн Көлдүк деген суроолор жаралбай койбойт. Турмуш басылмасы айылдын Көлдүк аталып калышы тууралуу уламышты тактады. 19-кылымдын башында Кашка уруусунун уулу Ысык көлдөгү Бугу уруусунун кызына үйлөнөт. Эгиз уулду болгондо жолдошу каза болуп, келин өзү менен кошо Асанды ээрчитип төркүнүнө кетет. Үсөөн туулган жеринде калат. 1854-жылы Сарбагыш менен Бугу урууларынын ортосундагы чыккан чырдан улам бугулар текесте карай качышат. Ошондо бугулар Оштон барып отурукташып калган Кашка уруусун «Биз менен силер да кырылып калбай, силер өз жериңерге кеткиле» деп жөнөтүшөт. Өз жерине кайтып келгендерде жаңы Кашкалар Ысык көлдөн келишти. Көлдүктөр келди деп жүрүп Көлдүк аталып калган. Ушул уламыш чындыкка жакындыгын аталган айылдын урууларынын бүгүнкү күндөгү аталыштарынан билсек болот. Кашка жана жаңы Кашкалардын энеси Бугу уруусунан экени анык дешет жергиликтүүлөр. Учурда аталган айылдын ортосунда ташты жарып чыккан мазар булак бар. Ал кышкысын жылуу, жай мезгилинде муздак болот. Булак ар кандай дарттарга даба боло турганын жергиликтүүлөр айтып келишет. Кезинде бул жерден Жаныбек казы да чыккан. Көлдүк айылынын тургундары мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен күн өткөрүшөт. Негизги киреше катары жаңгакты эсептешет. Ар бир үйгө орто эсеп менен алганда 3 гектардан жер бөлүнгөн. Бөлүнгөн жерине салык төрөп жаңгак теришет. 3 гектар жерден 1 тонна жаңгак алгандар бар. Мындан сырткары ит мурун, долону да терип саттыкка чыгарышат. Административдик географиялык жайгашуусу тоолуу аймак. Райондун борборуна чейинки аралык 35 чакырым. Айыл деңиз деңгээлинен 1400 метр бийиктикте жайгашкан. Көлдүк айылында таанымал коомдук ишмер, белгилүү адабиятчы, окумуштуу Салижан Жигитов төрөлгөн. Быйылкы административдик аймактык реформанын алкагында Акжар жана Көлдүк айыл аймактары биригип Кара Шоро айыл аймагы түзүлөт. Көлдүк айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджети 9666,2 миң сомду түзөт. Экономикалык шарты оор болгондуктан мындан ары өнүктүрүүгө басым жасалып, аймактын географиялык жайгашуусу жергиликтүү калкка ыңгайлуулугу эске алынып, Акжар айыл аймагына кошууга болот.